Бийиктиктерде орун алган 150дөн ашуун көлдөр бар экен. Мына ошолордун бири акыркы жылдары аябай өзгөчө популярдуу болуп аткан Нарын облусунун Аксай өрөөнүндө жайгашкан Көл суу, Кел суу же болбосо үчүнчү аталышы Көл Тетири көлүнө келдик. Ал 3514 метр бийиктикте жайгашкан экен. Биз азырынча 3300 метр бийиктикте турабыз. Мындан нары унаа менен же жөө барабыз. Азырынча бизге белгисиз. Саламатсыздарбы? Коомдук биринчи жана маданият тарых тил каналдарынын оосунда бийиктиктерге чакырган кеттик тоого теле долбоору. Чагылгандыктарды биз азыр эле коркуп баштадык. Анткени үстүбүзгө жылуу жамгырдан коргоочу кийимдер, эч нерсени албай баарын унаага таштап кеткенбиз. Тилекке каршы унаа көлгө жакыныраак жерге да жете албай койду. Биз 2-2,5 саат 1-7-8 километр аралыкта өзүбүз жөө басышыбыз керек экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жанымда Аскат Жетиген уулу, мен жакшы көргөн, мен сүйгөн музыкант. Элдин көзүнчө сүйөрүм айта алдым да. Кандайсың? Жакшы. Жагып атабы негизи башталышы? Баары жагып жатат. Чагылганды уктум, жамгыр келатат. Ал деле жагып атат. Баары. Суурдун чуркап өтүп кеткени да жагып атат. Анда уктуп аткансың. Тамаша. Негизи азыр биз мындан ары жолубузду улантып бассакпы же бир жерге барып жашынсакпы деп ойлонуп атабыз. Эмне кылсак? Тойну ойло. Тойну топчок. Хасда. Өзүңүздөр көрүп тургандай азыр мөндүр башталды. Далдуураак жер таппай мынтип жардын түбүнө жармашып бекинип турабыз. Үмүт этели 10-15 мүнөттүн ичинде өтүп кетет деп, болбосо унаага кайтууга мажбур болобуз. Жамгыр күчөп биз көздөгөн Көл суу көлүнө бара алган жокпуз. Андан көрө артка кайтып, жайыраак эс алып, эртең чыгып, толугу менен сөмкөбүздү уландууну чечтик. Биз азыр бул жерден Жыргал деген боз үйлөр кичинекей шаарчасына туш келип, аябай жакшы меймандос, анан кожойкеси Жыргал айымдын сыйырматын көрө баштадык. Негизи мындай дасторкондор көбүнчө кадр сыртында калчу эле. Бирок бизди тааныбай билбей, Кыргызстанды кыдырып, Кыргызстандын кыйырын таанытып атканыбызга ыраазы болуп, өзлөрү кубанып ушундай дасторкон жайып отурат. Уматың келди бакыт-кыт, кайгылам кары жашыңа да каалымды сөзүңдү эзелтен келген айтылып, кыргыздын кымбат атылып, байыркы болгон заманда иңдеп кеткен чачылып, агына кыргыз элимдин баатыры манас туулуп, баштарын кошкон чакылып, абасы бакай кошойдон алдында жүргөн баш кылып.
ынтымактуу журт жакшы, ата урмат салт жакшы, арадан көрүң ак жакшы, ашаңдардан бат жакшы, карыны ток кайгы жок, талк жыргаса жап жакшы, эл жерим гүлдөп өссүн, мусулман аталар айтмакчы. Ынтымак жакшы, ырк жакшы, деген ынтымактуу журт жакшы. Жаңылышпайм, быйыл туристтердин агымына жергиликтүү Бишкектен, Кыргызстандан келген туристтердин агымы аябай көп. Баарден көрүп аябай сонун көл бар экен, ушундук кооз экен деп таңданып келип кетип атышат, сонун экен деп. Бул аябай жакшы нерсе да. Демек биздин кыргыздар жаратылышты сүйүп, аны көрүп суктанып, биринен бири эстафета берип айтып келип атышат да. Бул да эң сонун жашаны. Анан ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетет элем. Кыргызстандын туристтери эс алганды жакшы билебиз, бирок булгап кеткенди жакшы көрөбүз. Мен муну тартынбай айтайын. Чет элдик турист бөтөлкөсүн да таштабайт, колун ачыган кагазды да таштабай, бизди жаратылыш кандай кабыл алса, биз да ошондой кабыл алып, эч качан жаман нерселерди жазабай, таптаза жыйнап, керек болсо конфеттин оберткасын да таштабаганга аракет кылсак, биз ушундай кооз ажайып жерибизди жоготпошубуз керек. Жаш кезеңден арчадай даңалынып жалындай, көңіл ачы бийлеген даңырда қызық тарқабай, жаштық өтсе қайрылбастан есте келе жаштарай, ошондуктан ойноп күлкүн чалыкпай да чарчабай, жанда болот күч кубатта жанының болсо жүректе, аял олонуп от болгунда жалынды бекер тигетте, аман ошентип бийлеген да бийлебестен турбаган, жаш кезеңден ойноп күлүп билеген даңырдаган. Папара, 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 папара. Папара, 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 папара. Ömür деген uçkan kuştan ötse gayra tabılbas, ömür ötüp ketken soңdan ötkön otun jagılbas, жаштык деген bir gelet da bir gelgen soң bir ketet, жалын жашың өткөн соңда жаштыгыңды ким берет, ошондуктан төгүлүп да бийлеген таңырдаган, ырдап бийлеп ачалыдан ак сүйүүнүн сырларын. Бизде бүгүн көк кыя жайлоосунда экинчи күн. Кечинде өзүңүздөр кадрлардан көргөндөй аябай шаңдуу отур өткөрдүк. Аскат, кайда кеттиң? Кечинде шерибиз жазылгыча оттун жээгинде отурдук. Баары өз тилимес элдин баарын бугун чыгарды окшойт. Кечинде түндө уктагандан кандай салдыңар? Уйкуганды Барысынан. Биз азыр тамактанып кайрадан кече жетпей калган көл сууга бет алдык. Буюрса бүгүн барып биз ойлогон, пландаган съемканын баарын ишке ашырабыз деген ойдомун. Биздин Маданият каналынын желеги. Талык бастан кел биле, чалык бастан кел биле, кел биле, тардын бастан кел биле, кыз жигиттер кел биле, кел биле, талык бастан кел биле, чалык бастан кел биле. Бизде тарыхта негизи ажымоолук кетмен менен чапкан дейт. Чынында барсаңар, көл суунун өсүнүн жакшы, тарыхын карасаңар, кетмен менен чапкандай, тоскон. Суунун оосун тоскондой, жана арык тоскондой. Анан бизде жомокто ушинтип айтылат. Ажымоолук сууну чаап тоскон деп айтылат экен. Бул суунун башы бул жерден көрүнбөйт. Көлдүн өзүнөн агып чыккан суу дал ушул жерден жер астынан агып жарып чыгат экен. Тунуктугун сиздерге айтып жеткире албайм. Оңгол менен ичишим керек эле, бирок ыңгайсыз болуп атат. Сону биз жолубузду улантабыз. Аз гана аралык калды. Буюрса анча билинбегени менен биз жаткан жерден 200 метр гана бийик болсо дагы
бир топ эле күчүбүздү алып азыр бир аз чарчай баштадык. Кече бул жердеги жергиликтүү тургун Дамир байке айтып баяндап жаткан кетмен менен чабылган деген тоонун бир боору жары дал ушул жер. Ал божомол, жомок, легенда бул айтылат экен, анын анык тактыгын биз билбейбиз. Бирок илимий жактан бул тоонун бир тарабы сынып, мынакей калкаланган жаракаларын таш-ташка бөлүнүп бул сайда жаткандарын көрүп атабыз. Негизи бул мындан миңдеген жылдар мурун болжол менен ири жер титирөөнүн негизинде болгон деп айтылат экен. Гөл дал ушул биз көргөн сүрөттөр боюнча, алган маалымат боюнча экөөнүн ортосунда кысылып туруш керек эле. Азыр жетип калдык деп ойлоп атам. Ого, көрүнүп атат. Ура! Бул кереметти, бул сулуулукту кандай сөз менен жеткирип айтам билбейм. Өзүңүздөр келип, өзүңүздөр көрбөсөңүздөр болбойт. Ура! Мен бул көлгө келем деп 3 жыл кыялдангам. Такыр жолум ачылбай быйыл гана жеттим гой. Бабадан калган улуу сөз, байыркы кыргыз эл деген, айтылып эйиштеринде ала тоо кыргыз жер деген. Бейпилдик жашоо кербенин периште умай жолдогон, касиет кошто ар дайым кабыланма нас колдогон, кабыланма нас колдогон. Ак мөңгүң ала тоону жер деген, кыргызым сен, айтылуу көктө жанган жылдызым сен. Балкытып магдыраткан мерим менен дөөлөтүнө, бакталайым бакталайым сенде тура мени издеген. Гүл менен айдын нурунан күч алып жанган кыргызым, бабанын алып батасын бак болуп калган кыргызым. Кайыптар менен дарышкан, кайберен менен таанышкан, күндүзүң ойноп төнөрдөп күү менен жерин жазышкан, күү менен жерин жазышкан. Ак мөңгүң ала тоону жер деген, кыргызым сен, айтылуу көктө жанган жылдызым сен. Балкытып магдыраткан мерим менен дөөлөтүнө, бакталайым бакталайым сенде тура мени издеген. Бакталайым бакталайым сенде тура мени издеген. Эки күн көксөп келген
Көл суунун үстүндө кайык менен ойдогудай, элестеткендей, кыялдагыдай баратам. Азыртан эле толкунду аралады. Эң сонун көлдүн өңү дагы өзгөчө, изумруд. Негизи көл тунук болуп турган кезде, могу жардын түбүнөн тоонун түбүндөгү үңкүрлөрдү дагы суудан көрсө болот деп окуп маалымат алганбыз. Азыр жакыныраак барганда байкап, баамдап көрөбүз. Көрөлүчү. Анан негизи бул көлдү кээде жоголуп кетет дешет. Жоголуп кеткен себеби кыш жылуу болуп, кар азыраак түшүп калган кезде суунун көлөмү азайып, ушу жардын түбүндөгү мен айткан үңкүрлөрдүн астына жашынып агып калат экен дагы, көрүнбөй калат экен, көл жоктой сезилет экен. Жоголуп кеткендей сезилет экен. Бул жерде тороп турган кырды баарыбыз көрдүк. Ал кече бизге жергиликтүү Дамир байке баяндап айтып берип жаткан, баягы кытайлар ашык болуп келип, кетмени менен чабып, тороп сууну Кытай тарапка агызабыз деген жер. Ошентсе дагы суу ал жакка ооп кетпей, бурулуп кетпей, кайра эле жерди жарып чыгып, өзүнүн эле кыргыз жерге агат экен. Ошондой жери бар экен да. Негизи ар бир эле кыргыз жеринен ушундай илимий түшүндүрмөлөрүнө жараша дагы өзүнүн мындай улуттук бизден түшүнүккө ылайыктуу легендалар болот да. Мистикалык деңгээлде да, бирок ошол эле учурда дагы кадимкидей эле табигый эле көрүнүш. Анда дагы бир чындык болуш керек деп ойлоп атабыз. Албетте. Анткени ар бир жердин өзүнүн касиети бар, улуулугу бар, бир сыйкырдуу күчү бар. Аны ушундай жерде төрөлүп өсүп калганбыз. Кандай бактылуубуз, Кандай бакыт кыргыз болуп туулганым деп биз азыр пландап атабыз. Жол ортосуна, көл ортосуна, кайдагы жол? Көл ортосуна токтоп, Аскат мырза дагы бир оон созсо, жырга уксак жакшы болот. Алатоң ак калпагын кийген кезде, аскасы көк асманга тийген кезде, мен дагы тоого чыган таңды тосо учактайм, койгурларын нурга кошуп, улусуң кыргыз жери нурдан бүткөн, сулусуң кыргыз жери ырдан бүткөн. Isık kөл jerdini görkü kırlar kaşı, adırlar gökürögü tokoy çaçı, dayralar kan tamırı çoku tacı, sedebi topçuların har bir taşı, eң жүздүү gülden elü kırgız jeri, gün yüzdü berekeli kırgız jeri. Негизи интернетте айтылган, жазылган маалыматтардын баары так эмес окшойт деп койдум. Анткени негизи эле бул көл сууга жетүүчү жол аябай татаал, таштактуу, саздактуу, атайы жол тандабас унаалар менен барбасаңар оңой менен жетпейсиңер деген сыяктуу маалыматтар бар болчу. Бирок чындыгында биз оңой эле жеттик, кыйналган жокпуз, аябай саздуу жолго деле кабыл болгон жокпуз. Анан анда айтылган көл суунун өзүнүн узундугу 12 чакырымга чейин жетет деп. Бирок биз азыр сүйлөшүп келатып, бул жерде иштеген Рысбек байкеден сурасак, андан узагыраак деди. 25 километр башына чейин толугу менен. Өзүңөр эсептегенсиңер. 25. Биз жетебиз 12-13 километрге чейин келебиз, кайра кетебиз.
Азыр дагы биз бир астан кийин, бир нече чакырымдан кийин артка кайрылабыз. Негизи көп кесипке, көп жумушка мен көз арта бербейм, бирок сиздин жумушуңуз өзгөчө жакты да. Анан өзүңүзгө жагабы? Канча жылдан бери? 4-5 жыл болду ушул жерде иштегениме. Жагат өзүмө, туристтерди алып келип көргөзүп кеткенге мага да кызык, көнөгө жүргөн мага да кызык. Ала тогойнун жердеген ай күнгө колум сермеген, кыргыздын ай күзү кубулжуп, кылымдын ай кылын термеген, кырына жетсин дүйнөнүн кыргыздын ай болуп жарылыгы, жарыкытып айды жылдыздың ай жаңырсын кыргыз кайрыгы. Таңшыса тодоларың, таң кечкен ай чыкпайм кумардан, шыңгыраса мөлтүр булагың, шык берип ай делин сугарган, кырына жетсин дүйнөнүн кыргыздын ай болуп жарылыгы, жаркытып айды жылдыздың ай жаңырсын кыргыз кайрыгы. Нарын облусунун Ак Башы районунун Аксай өрөөнүндөгү Көккыя жайлоосунда 3514 метр бийиктикте орун алган Көл суу көлүнө болгон теле саякатыбызды жыйынтыктайбыз. Коомдук 1 канал жана Маданият тарых тил телеканалдары сиздерди, жалпыңыздарды бийиктиктерди багынтууга чакырабыз. Кеттик тоого теле долбоору жума сайын 2 каналдын оолорунда чагылдырылат. Сиздер эфир гана аркылуу эмес, кадр аркылуу эмес, өзүңүздөр келип өз көзүңүздөр менен сөзсүз түрдө көрүп кетишиңиздер керек. Эмки эфирде, эмки тоодо, же болбосо эмки чокуда көрүшкөнчө эсен туруңуздар. Кыргыздын ай болуп жарылыгы, жаркытып айды жылдыздың ай жаңырсын кыргыз кайрыгы, жаркытып айды жылдыздың ай жаңырсын кыргыз кайрыгы, жаңырсын кыргыз кайрыгы, жаңырсын кыргыз кайрыгы. Donc je suis arrivé en Kirghizie il y a une vingtaine d'années, un peu par hasard, et j'y suis revenu à 2 reprises. J'ai aimé le pays, sa nature et surtout sa culture, les gens, les Kirghizes. Le pays m'a intéressé, la nature comme je l'ai dit, les gens. Get barda usta bunday suylab qo'ydi. Eştiga o'qilmaydi. Yo'q, bundaylar. Nechkalar ketaveradi. Keramet chereken. Bunday qo'z yerni tushunda da ko'rmaysiz. Men bo'lgan aytgan so'zim shu. Чыныгы кепти айтат. Өзгөчө жана боз үйлөрдүн шаары Турбаева. Ошолор жасылдан кийин чыгып, өңгүлөрдүн аркайып чыгып калган таптакыр башкача көрдүм. Мындай аз эле чакырым жер, аз эле убакыт басасың, бирок локациянын ар түрдүүлүгү дароо мындай өзгөрөт. Таптакыр бөлөкчө экен да. Күресен тарапка сызалармын. Анткени сен чыгарасың тоңгуюктун жолунан, булукканда бирезиңе жолуган, убаттанан көздөрүңдөн алган жокуман. Себеби билем менин жеңилүүгө жол жок, бир өзүңдөн башка жака орун жок эч жүрөгүмдө. Көкүнөгүмдө анткени сен мага дем бересиң.